Прагмалингвистика жана маданият аралык коммуникациянын актуалдуу маселелери аттуу жогорку окуу жайлар аралык илимий практикалык конференция өттү. Конференция Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин чет тилдер факультети тарабынан уюштурулду. Конференция называется, «Актуальные проблемы межкультурной коммуникации и прагмалингвистики». Почему мы назвали конференцию так? Потому что прагмалингвистика является новым научным направлением, которое выходит на передовые позиции в современных исследованиях лингвистов России, и в Кыргызстане это направление делает только первые шаги. Мы хотели бы обратить внимание лингвистов Кыргызстана на актуальные проблемы. У нас были конференции раньше, посвященные когнитивной лингвистике, межкультурной коммуникации, лингвокультурологии. И вот очередная конференция посвящена прагмалингвистике. Иш-чарага Түркия элчисинин кеңешчиси Режеп Сула, Жогорку кеңештин экс-спикери Кубанычбек Исабеков, Германия мамлекетинин өкүлү катышып, Жусуп Баласагын атындагы чет тилдер факультетинин деканы, филология илимдеринин кандидаты доклад окуду. Эскерте кетсек, жогорку окуу жайлар аралык бул конференция университетте 12-ирет өткөрүлүп жатат. Бул илимий конференцияда дайыма биз ушул германистикага жана жалпы эле тил илимине болгон маселелер каралат. Мисалы, бүгүнкү биздин илимий конференцияда 3 секция бар. Ошол 3 секцияда 60-тан ашык катышуучулар келип, жана өздөрүнүн докладдарын окушат. Биздин докладдар жыл сайын актуалдуу проблемаларга байланыштуу болот. Мисалы, мен бүгүнкү конференцияда өзүмдүн кантип сабакты актуалдуу өтүш керек жана анын маселелери, кантип биз ошону эффективдүү жасашыбыз керек деген темада доклад окуйм. Мен ойлойм, методика боюнча мен ойлойм, биздин докладдарыбыз жыл сайын кандайдыр бир өзүнүн ордун таап, жана андан ары бизде окутуп жаткан студенттерге жана жаш мугалимдерге сабак болот, жана методикалык жактан жардам болот деп эсептейм да. Ушуну менен катар конференциянын жүрүшүндө мамлекеттер аралык кызматташтык үчүн тилдин таасири өтө жогору экени баса белгиленди. Баласагын ТВ, Карпекова Тумара, Туратбек уулу Теңирберди.